Бул дүйнө жана акырет үчүн окула турган дуа. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кутман сахабалардан Азирети Тарик бин Ашам радиаллаху анху мындай дейт. Күндөрдүн биринде биз Аллахтын элчисин саллаллаху алейхи вассалам алдында анын сөздөрүн угуп олтурган элек. Ошол учурда бир адам келип, "О Аллахтын элчиси, жараткан эгеме кантип дуа кылам?" деп сурады. Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллахумма макфирли вархамни ва афини варзукни деп дуа кыл. Бул сөздөр сенин бул дүйнөгө жана акыретке тиешелүү тилектериңдин баарын өз ичине камтыйт деди. Бул дуанын мааниси: "О жараткан Аллахым, күнөөлөрүмдү кечире көр, мага мээримиңди төгө көр, мага ден соолук жана адал ырыскы бере көр." Бул баян эң сүйүктүү пайгамбарыбыздан эң пайдалуу дуалар аталыштагы китептен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Икро медиа каналыбызга катталыңыздар.